Салам урматтуу мекендештер. Өткөнкү видеодо айткандай, бул видео толук Владимир Владимирович Путиндин Кыргызстанга болгон сапары тууралуу болмокчу. Бул сапар тууралуу, ОДКБнын саммити тууралуу көптөгөн телеканалдардан, көптөгөн журналисттерден, блогерлерден маалымат алдыңыздар. Бардык маалымат каражаттарында журналисттер, блогерлер бир эле сөздү кайталап айтып жатышат. Эки өлкө достук, ынтымактуу өлкө, эки өлкө стратегиялык өнөктөш, дос өлкө, бир тууган өлкө, тияк бияк баягы эле дежурный сөздөр. Аналитикасы жок, такталбаган маалымат жок эле. Шаблон эле маалыматтар таратылып жатты. Бардыгына күбө болдуңуздар. Ошондой эле кабарыңыздар бар, биздин президент Садыр Нуркожоевич Жапаров менен Россия президенти Владимир Владимирович Путиндин жолугушуусу болду. Жолугушуу аяктагандан кийин эки өлкө президенттери пресс-конференция беришти журналисттерге. Жана ошол жерде эки өлкөнүн кабыл алынган чечимдер, кол коюлган документтер тууралуу да айтылды. Жалпысынан 8 документке кол коюлду. Энергетика тармагы, билим берүү тармагы, атомдуу электростанцияларды короо жөнүндө, ошондой эле бензиндика тармагындагы жана экономикалык стратегиялык жөнүндө дагы келишимдерге кол коюлду. Ошондой эле албетте миграция жаатында дагы чечимдер кабыл алынды жана келишимдерге кол коюлду. Бирок эч бир жерде миграция жаатында так дана эмне жөнүндө келишим кабыл алынганын тилекке каршы эч журналист, эч бир блогер тактап айткан жок. Мына ушул миграция жаатындагы келишим боюнча биздин видео болмокчу. Андан тышкары сөзсүз айтып кетишибиз керек. Кыргызстанга атомдук электростанциялардын курулушу дагы жакшы жаңылык. Баса белгилеп айтып кетейин, атомдук электростанциялардын курулушу бул энергетикалык жактан бизге өтө чоң пайда алып келет. Жана атомдук электростанциялар алдыңкы, акыркы технологиялар менен курулуп, коопсуздук дагы жогорку деңгээлде алып, жана тестилөөдөн өткөн метод менен курушат. Жана ушул миграция жаатындагы темага толо турган болсок, мен алгач ушул темада кандай сөздөр айтылды деп Владимир Владимирович Путинден баштап, биздин Садыр Жапаров президентибиз, ошондой эле Дмитрий Песков жана тышкы иштер министри Кулибаев өздөрүнүн маани берди. Эмне деген чечимдер кабыл алынат экен жыйынтыгында деп күттүм. Жана мен ошол 8 келишимдин ичинен 4-чү келишим бул ошол биздин Кыргызстандын МВДсы менен Россиянын МВДсынын ортосунда коюлган келишим. Ал жерде эмне жөнүндө айтылганын азыр толук айтып бермекчимин. Андыктан ушул видеону аягына чейин көрүү жана видеого лайк басып, каналга подписаться болууну унутпайбыз. Ошондой эле биздин кызматтарды билесиздер, ГПХ жасоого көмөктөшөбүз. Ошону менен бирге биз Москва жана областындагы эң жакшы, мыкты котормочу бюролор менен кызматташабыз. Эгер силерге перевод паспорт керек болсо, төмөндө номерлер жазып турат. Номерлер аркылуу бизге байланышка чыксаңыздар болот. Жеткирүү кызматы бар. Ошондой эле биздин офистерден дагы перевод паспорту алып келсеңиздер болот. Биздин тышкы иштер министри Кулибаев берген интервьюсунда сөзүндө айтылып жатат. Регистрация маселесин карайбыз, ошондой эле реестрдеги биздин мекендештерди чыгаруу жолундагы сүйлөшүп жатабыз деген кепти айтты. Дмитрий Песков болсо, биз миграциялык мыйзамсыз миграцияга каршыбыз, миграциянын мыйзамдуулугуна аракет кылабыз жана ошол биздин талаптарды, биздин эрежелерди аткарууга оңой жолун караштырабыз деп айтты. Ошондой эле миграция жаатында кыска нуска Владимир Владимирович Путин айтып кетти. Ошондой эле биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы миграция маселесин чечебиз деп айтышты. Бирок эмне деген документте кол койгонун мен сайттардан издедим. Сайттардын ичинен эң так жана даана көрсөтүлгөн бул ТАСС агенттиги болду. ТАСС агенттигинин сайтында азыр мен скриншотун силерге экранга чыгарып турам. Мына көңүңүздөрдү бурсаңыздар айтып жатат да. В целях оптимизации миграционных процессов с учетом имеющейся правоприменительной практики стороны рассмотрят возможность прохождения некоторых миграционных процедур на территории государства постоянного проживания трудящихся. Бул дегени көпчүлүгүңүз түшүнүүңүздөр керек. Айтып жатат, эки өлкөдө миграционный центрлер ачылышы мүмкүн. Биздин Кыргызстанда Сахаров окшогон миграционный центрди ачып, бул жерден бизди текшерип, Россияга барарда кимдин черный списокто бар, черный списокто жок, кандай нарушениясы бар, ал жака киргенге уруксат барбы, жокпу, ушунун баарын текшеришет дагы, андан кийин бизди Россияга жөнөтүшөт. Бул сайтта дагы маалыматтар айтылды. Стороны намерены расширять двустороннее сотрудничество в данной сфере, в том числе путем активизации совместной работы, направленной на обеспечение упорядоченной и безопасной миграции. Вот уже түшүнүктүү болду да. Упорядоченная и безопасная миграция дегени бул иреттүү жана коопсуз миграция деп атат. Биз кылмыш кылгандарды, наркотик ташкандарды катуу бөгөткө коебуз деп атат. Ошолорду катуу контролго алабыз деген эле сөз булчу. Ошондой эле защиту законных прав трудящихся мигрантов и членов их семей деп атат. Эми биздин укуктарды ким коргошу мүмкүн? Кегеле бул жөнүндө айтат, эми защиту законных прав деп атат да. Эми бизге биздин укугубуз кандай корголушун биз жакшы билебиз. Россияда, Москвада айрыкча, МВДнын сотрудниктерин бизге кылган мамилесин да жакшы билебиз кандай экен. Бул жөн эле бир абзацты кооздоп турган, сайтты кооздоп турган эле сөз. Биз өзүбүздүн укугубузду албетте өзүбүз аракет кылышыбыз керек коргоого. Бизге укугубузду президент дагы,
МВД дагы эч ким коргоо бербейт, эгер биз өзүбүздүн укугубузду коргоого аракет кылбасак. В заявлении подчеркивается необходимость предупреждения и пересечения незаконной миграции, поддерживается использование современных цифровых технологий для повышения эффективности административных процедур в сфере миграции, для профилактики предупреждения, выявления, пресечения нарушений миграционного законодательства. Цифровых технологий дегени бул жанагы биздин Амина. Ушул эки өлкө ушул Аминага окшогон приложенияларды колдонуп, незаконный миграцияга бөгөт коебуз, ушул жаатта чогуу иш алып барабыз деп келишиптир. Урматтуу мекендештер, мен азыр акыркы тыянак чыгарбайм. Албетте мен Кремлдин сайтынан сиздерге темасынын текстин дагы көрсөтөм. Аны дагы чечмелейбиз. Акыркы чечим кандай кабыл алынды? Бул азыр чечимге чейинки болгон сөздөр, чечимден кийинки айтылган сөздөр, мына үстүктөн айтылган сайттагы маалыматтар. Кремлдин сайтында так даана маалымат бар. Аны дагы мен силерге азыр көрсөтүп берем. Азыр ушул абзацты окуп, сайттагы так маалыматты окуп туруп, мен мындай чечимге келдим. Булар бизди катуу көзөмөлгө алуу боюнча эле чечим кабыл алыныптыр. Эч кандай бир законду отмена кылып, бир законду кошуп, же бизге жеңилдетүү же кыйындоо деген нерсе такыр болбоптур. Мен оюмча эки өлкө кызматташып контроль кылабыз деген эле келишим болуптур. Кремлдин сайтынан алган маалыматка көңүлдөрдү бурам. Бул жерде жалпысынан 8 документке кол коюлган соглашенияда. Анын ичинен эң эле бирге керектүүсү жерин карайбыз. Калганын эми окуп аласыздар деген ойдомун башка сайттардан. Соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Кыргызской Республики о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в Российской Федерации и Кыргызской Республике. Бул жерде келишим жана жогоруда айтып кеттим, миграционный центрлер ачылышы керек депчи. Ошол миграционный центрлердин статусу жөнүндө келишимге кол коюлуптур. Эмне кандай полномочиялары бар, кандай укуктары, кандай милдеттери бар, ошолор жазылган статус тууралуу келишимге кол коюлуптур. Болгону ушул президент Путиндин Кыргызстанга барганы менен толком эч нерсе өзгөргөн жок, урматтуу мекендештер. Эки президент жолугушуп пресс-конференция өткөрүштү, көптөгөн сөздөр айтылды, көптөгөн лозунгдар айтылды, көптөгөн пиарлар жасалды, бирок токурак жери миграция жаатындагы маселе бул ушул. Мен азыр силерге айтып кеткен маселе. Эки өлкө өздөрүнүн территорияларында миграциялык центрлерди ачат жана ал центрлердин статусу тууралуу документке кол коюлду. Башка эч нерсе жок, урматтуу мекендештер. Эч кандай штамп отмена болду, эч кандай регистрация отмена болду деген бир маалымат жок. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, баарыңыздарга бир нерсени айтып кетейин деп турам. Мен 3 жылдан бери ушу мигранттар менен иштешип жүрөм. Миграция жаатында мен посольствонун иштешин көрдүм. Россиянын региондорундагы диаспоралардын иштегенин көрдүм. Ошондой эле МВДнын кандай мамиле кылганын көрдүм. Биздин мигранттардын кылган аракеттерин көрдүм. Арасында алдамчыларын көрдүм, мошенниктерин көрдүм, молдолорун көрдүм, башкасын көрдүм. Баарын көрүп мен мындай чечимге келдим. Урматтуу мекендештер, биз Кыргыз Республикасынан четке иштегени чыгып жатканда, независимо Россиябы же башка өлкөбү, биз бир гана өзүбүзгө ишенишибиз керек. Биз ал жака барып алып, Россияга барып алып, мени там президентим коргойт, мага мени посольством коргойт, мага посольство жардам берет, же бир юрист жардам берет, же бир блогер чыгып жардам берет деген нерседен алыс болушубуз керек. Биз бир кадам таштап үйдөн чыкканыбызда биз түшүнүшүбүз керек. Бизден өзүбүздөн башка бизге эч ким жардам бербейт. Бир гана эл, карапайым эл чогулуп, өздөрүчө бир уюм кылышып, бир жерде бир группаларды ачып, ошол жерден гана бири-бирине жардам бериши мүмкүн. Ошол жерде дагы мошенниктер пайда болуп, ошол жерде дагы биздин кыргыздарды алдап кеткен учурлар көп катталууда. Ошондуктан урматтуу мекендештер, сыртка чыгып жатканда биз жашоону өзгөртүш үчүн чыгып жатабыз да. Жашоону өзгөртүүнү эмнеден башташыбыз керек? Билим алуудан башташыбыз керек. Биз ким болбойлу Кыргызстанда? Койчусуңбу, кимсиң, банкирсиңби? Сен азыр акча тапканы чыгып жатасың сыртка, жана жашооңду өзгөрткөнү чыгып жатасың. Жашооңду жакшы жакка өзгөрткөнү чыгып жатасың. Ошондуктан биз өзгөрүүнү өзүбүздөн башташыбыз керек. Чыкканда эле биринчи кезекте окушту билишибиз керек. Так, мүмкүн болуп орусча сүйлөгөндү үйрөнүшүбүз керек. Курстар аркылуу орусча сүйлөгөндү, тилди үйрөнүшүбүз керек. Андан кийин маалымат алганды үйрөнүшүбүз керек. Кудайга шүгүр, сайттар аркылуу маалыматтарды берип атабыз. Ошондой эле биздин Телеграмда каналдар бар, ошого окшогон каналдарга подписаться болуп, ошол жерден маалымат алып турууну аракет кылышыбыз керек. Анан үйдө отуруп эч нерседен билимибиз жок, эч нерсени түшүнбөй эле Россияга барып алып, бийлик мага жардам бериш керек, анан бийлик мигранттарды карап айтат деген нерсе бул такыр болбогон нерсе. Урматтуу мекендештер, ал нерсе иштебейт. Мындан ары Россия территориясында бир гана мыйзамдар иштейт. Келиш сиздерге ушундай так даана маалымат бергенге аракет кылам. Дежурный сөздөрү жок, дежурный там пиар, лозунгдар жок эле. Мен силерге так даана эмне жөнүндө соглашение, эмне жөнүндө там келишимдер түзүлгөнүн айтып берип турганга аракет кылам. Ошондуктан биздин каналдарга подписаться болгула.
биздин телеграм каналдарга подписаться болуп, ошол жерде дагы эл менен бири бирибизге жардам берсек болот, урматтуу мекендештер. Мен эмне сунуштайм? Урматтуу мекендештер, ар бириздин колубузда телефонубуз бар, туурабы? Баарыбыз селсар телефон колдонобуз, баарыбыз азыр интернетте киребиз. Маалымат алуу мүмкүнчүлүк Кудайга шүгүр бар. Бул ушул мүмкүнчүлүктү гана биз колдоно турган болсок, биз көптөгөн кыйынчылыктардын алдын алган болобуз, урматтуу мекендештер. Биз маалымат алып эле турсак, кантип заявление жазуу жолун өткөнү көрсөтүп бердим. Кийинки видеодо мен ушул телефондо бир жакшы функция, приложение бар экен, ошол приложение тууралуу видео тартмакчымын. Ошондуктан бул видеого лайк басып, каналга подписаться болуп коюңуз, чтобы кийинки видеону өткөрүп жибербеш үчүн, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарга рахмат. Кийинки видеолордо жолугушканча сак саламатта туруңуздар.